Bismillahirrahmanirrahim. Ар иште ниет биринчи. Бардык иштер ниетке жараша болот. Ар бир адамга ниетине жараша жыйынтык чыгат. Кимде ким Алла Таала жана анын элчиси үчүн хижрат кылса, анын хижраты Алла Таала жана анын элчиси үчүн болот. Кимде ким мал дүйнөнү көздөп, же үйлөнгүсү келген аял үчүн хижрат кылса, анын хижраты да ошол ниет кылган нерселер үчүн болот. Бухари. Ислам, ыйман жана ихсан. Бир күнү Алланын элчисинин алейхи вассалам жанында олтурган элек. Ошол учурда жаныбызга кийген кийими аппак, чаштары капкара болгон бир адам келе калды. Анын кейпинде жолоочулук белгиси да жок. Эч кимибиз аны тааныбайт экенбиз. Ал келип эле Алланын элчисинин алейхиссалам тизесине тизелерин тийгизип, колдорун сандарына коюп олтурду да: "О Мухаммад, исламды мага түшүндүрүп бериңиз" деди. Алланын элчиси алейхиссалам ислам Алладан башка Кудай жок экендигине жана Мухаммед анын элчиси экендигине күбөлүк айтууң, намазды туура аткарууң, зекет берүүң, Рамазан орозосун тутууң жана күчүң жетсе Байтуллага, ажылыкка, зыяратка барышың деп жооп берди. Алик адам: "Туура айттыңыз" деди. Биз анын суроо коюп, кайра өзү тастыктап жатканына таң калдык. Андан кийин ал: "Эми ыйманды мага түшүндүрүп бериңиз" деп сурады. Алланын элчиси алейхиссалам: "Ыйман Аллага, анын периштелерине, китептерине, пайгамбарларына, акырет күнүнө ишенүүң, ошондой эле тагдырга, анын жакшы жаманына ыйман келтиришиң" деп жооп берди. Ал адам: "Туура айттыңыз" деди. Анан: "Эми ихсан туурасында баяндап бериңиз" деди. Алланын элчиси алейхиссалам: "Ихсан Алла Тааланы көрүп тургандай, ага бериле ибадат кылууң. Сен аны көрбөсөң да, ал сени сөзсүз түрдө көрүп турат" деп жооп берди. Ал адам: "Кыямат качан болоорун айтып бериңиз" деди. Алланын элчиси алейхиссалам: "Кыямат жөнүндө суралган адам суроочудан ашыкча билбейт" деп жооп берди. Ал адам: "Андай болсо, мага кыяматтын белгилери жөнүндө айтып бериңиз" деди. Алланын элчиси алейхиссалам: "Энелер өздөрүнө кийин күң сыяктуу мамиле жасай турган перзент төрөшөт. Жылаң аяк, жылаң баш койчулар бийик имараттарды курууда бири-бири менен атаандашканына күбө болосуң" деп жооп берди. Андан кийин ал адам басып ары кетти. Мен бир саамга отурдум. Анан Алланын элчиси алейхиссалам мага карап: "О Умар, суроо узаткан адамдын ким экендигин билесиңби" деди. Мен: "Алла жана анын элчиси жакшы билет" деп жооп бердим. Алланын элчиси алейхи вассалам: "Чындыгында ал келген Жебирейил периште болчу. Силерге диниңерди үйрөткөнү келген эле" деди. Бухари. Ислам негиздери. Ислам дини 5 негизге курулган. Биринчиси: Алладан башка Кудай жок. Мухаммед анын элчиси экендигине күбөлүк айтуу. Экинчиси: намаз окуу. Үчүнчүсү: зекет берүү. Төртүнчүсү: ажылыкка баруу. Бешинчиси: Рамазан орозосун тутуу.
жарылыш, ырыскы жана өлүм. Туура сүйлөгөн жана чынчыл пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: силердин ар бириңердин жаралышыңар оболу эне курсагында 40 күндө суюк абалда топтолот. Анан дагы ошончолук убакыт ичинде уюган канга айланат. Андан кийин дагы ошончолук убакытта бир үзүм эт болот. Андан кийин ага бир периште жиберилет. Периште ага рух үйлөйт. Жана ал 4 нерсени: түйүлдүктүн ырыскысын, ажалын, амалын, бактысыз же бактылуу боло тургандыгын жазууга буйрулат. Алла Таалага ант ичем: силердин бириңер бейиштиктердин ишин жасап келип, бейишке чыканактай гана чукул калганда жазмышы жеңип, тозокулардын ишин жасап тозокко түшөт. Ошондой эле силерден бирөөңөр тозокулардын ишин жасап жүрүп, тозокко чыканактай гана чукул калган кезинде жазмышы жеңип, бейиштиктердин ишин жасап бейишке кирет. Бухари. Жаман иштерди четке кагуу. Кимде-ким бул динибизде болбогон жаңы нерсе пайда кылса, ал кайтарылат. Кимде-ким биздин динибизде болбогон бир иш жасаса, ал кабыл кылынбайт. Бухари. Такыбалык жана шектүү нерседен алыс болуу. Алла элчисинин алейхиссалам мындай дегенин уктум: чындыгында адал да белгилүү, арам да белгилүү. Бирок бул экөөнүн ортосунда кээ бир күмөндүү нерселер бар. Адамдардын көбү аларды билбейт, айырмалай албайт. Бул күмөндүү нерселерден сактанган адам динин, намысын сактап калат. Бул күмөндүү нерселерден сактанган адам динин, намысын сактап калат. Күмөндүү нерселерге жологон адам кудум коруктун чекесинде кой оттоткон чабандай. Анын койлору ар учурда корукка кирип кетиш ыктымал болгондой эле, ал да ар учур арамга кирип кетүү ыктымалы бар. Билип койгула, ал падышанын коругу бар. Алланын коругу тыюу салган нерселери. Көңүл бургула, денеде бир үзүм эт бар. Эгерде бул эт таза болсо, бүткүл дене таза болот. Эгер ал бузулса, бүт дене бузулат. Мына ошол жүрөк. Дин ак ниеттүүлүк. Дин ак ниеттүү болуу. Биз ким үчүн деп сураганыбызда, ал алейхиссалам Алла Таала үчүн, анын китеби Куран үчүн, анын элчиси үчүн, мусулман башчылар үчүн жана жалпы мусулмандар үчүн деп жооп берди. Бухари. Мусулмандын жанынын жана мал мүлкүнүн кол тийбестиги. Мен Алладан башка Кудай жоктугуна жана Мухаммед анын элчиси экендигине күбөлүк бергенге, намаздарын окуганга, зекеттерин бергенге чейин адамдар менен согушууга буйрулдум. Муну аткарышса, мал мүлкүн жана жандарын менден коргоп калышат. Болгону зекет, садака жана үшүр сыяктуу исламдын акысы гана бар. Андан башка эсеби болсо Аллага калат. Бухари. Мусулмандык жоопкерчилик. Силерди эмнеден тыйсам, андан алыс болгула. Эмнеге буйрсам,
аны күчүңөр жетишинче аткаргыла. Чындыгында силерден мурда өткөндөр беймаани суроону көп сурашкандыктан жана пайгамбарларына каршы чыгышкандыктан улам кыйрап жок болушкан. Бухари. Адал жашоо, тазасын тандоо. Албетте, Алла ар кандай кемчилик жана айыптан таза. Ошондуктан таза нерселерди гана кабыл алат. Алла пайгамбарларына буйруган нерсени момундарга да буйруп мындай деген: О пайгамбарлар, адал жана таза нерселерден жеп ичкиле, туура жана жакшы иштерди жасагыла. Момундарга мындай деп буйрат: О ыйман келтиргендер, силерге насип кылган ырыскылардын таза жана адалынан жегиле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам андан кийин алыскы сапарга чыгып, чачы сакалы саксайып жүдөгөн, бети башы чаңга булганган адам колун жогору көтөрүп: О жараткан эгем, о жараткан эгем деп дуа кылгандыгын айтып, анан мындай деди: Чындыгында анын жегени арам, ичкени арам, кийгени арам, арамдан азыктанат. Ушундай адамдын дуасы кантип кабыл болсун? Муслим. Күмөндүү нерселерден оолак болуу. Мен Алланын элчисинин алейхиссалам күмөндүү нерселерди таштап, күмөнсүз болгонун танда деген сөзүн жаттап алганмын. Тирмизи. Пайдалуу нерселер менен алек болуу. Керексиз нерселерге көңүл бурбоо адамдын мусулмандыгынын жакшы белгиси. Тирмизи. Эч бириңер өзүнө каалаган нерсени мусулман боордошуна да ыраа көрмөйүнчө толук ыймандуу боло албайсыңар. Бухари. 3 кууратаар. Биринчиси ойноштук кылган үй бүлөлүү адам. Экинчиси бирөөнү атайлап өлтүргөн адам. Үчүнчүсү дининен чыгып, мусулман жамааттан бөлүнгөн адам. Бухари. Коноктун жана коңшунун акысы. Кимде-ким Алла Таалага жана акырет күнүнө ыйман келтирген болсо, жакшы сөздү гана сүйлөсүн, же унчукпасын. Кимде-ким Алла Таалага жана акырет күнүнө ыйман келтирген болсо, коңшусун сыйласын. Кимде-ким Алла Таалага жана анын акырет күнүнө ыйман келтирген болсо, коногун сыйлап күтсүн. Бухари. Ачууга алдырбоо. Бир адам пайгамбарыбызга алейхиссаламга келип, мага насаат айтыңыз дегенде, Алланын элчиси ачууланбагын деди. Ал киши пайгамбарыбыздан насаат айтуусун кайра-кайра суранды. Пайгамбарыбыз ар жолкусунда ачууланбагын деген насаат кайталады. Бухари. Исламда боорукерлик. Алла Таала бардык нерсеге жакшылык кылууну, ар ишти мыкты аткарууну буйрду. Эгер жандыкты өлтүрсөңөр, жакшылап кыйнабастан өлтүргүлө. Мал мууздасаңар, жакшылап мууздагыла. Ар ким бычагын жакшы курчутсун, сойгон малын кыйнабасын. Муслим. Алладан коркуу жана жакшы кулк мүнөз. Кайда жүрсөң да Алладан коркуп, такыба бол. Жаман ишти жууп кетиш үчүн жакшы иш кыл. Адамдар менен болгон мамилеңде асыл адепти сакта. Тирмизи.
Алланын колдоосу. Бир жолу пайгамбарыбыздын алейхиссалам артынан ээрчип келе жатканымда ал мага мындай дегенди эле: ай балакай, сага бир канча сөздү үйрөтөйүн. Алланын акысын сакта. Тагыраак айтканда, Алланын алдындагы милдеттериңди так аткар. Ошондо Алла Таала да сени сактайт. Эч убакта Алланы эстен чыгарба. Ошондо ал да кыйын учурда жаныңда болот. Тилегиң болсо Алладан гана сура. Жардам керек болсо аны да Алладан сурагын. Эсиңе түйүп ал. Бүткүл адамзат чогулуп сага кандайдыр бир пайда келтирмекчи болушса, Алланын маңдайыңа жазганынан артык пайда келтире алышпайт. Ошондой эле адамзаттын баары топтолуп сага кандайдыр бир зыян тийгизебиз десе, Алланын бешенеңе жазганынан артык кыпындай да зыян тийгизе алышпайт. Анткени тагдыр калемдери алда качан токтоп, жазуулар кургаган. Тирмизи. Уят, абийир, асыл нерсе. Оболку пайгамбарлардан адамдарга калган сөз бар. Уялбасаң, каалаганыңды жасай бер. Бухари. Экинчи бөлүк. Туура жолдон тайбоо. Пайгамбарыбызга алейхиссалам: о Алланын элчиси, мага ислам жөнүндө сизден кийин эч кимден сурабагыдай бир ооз сөз айтыңызчы, дедим. Алланын элчиси: бир Аллага ыйман келтирдим дегин. Анан туура жолду бекем туткун деп жооп берди. Муслим. Бейиш жолу. Бир киши Алланын элчисинен, алейхиссалам: мен парыз намаздарды окуп, Рамазан орозосун тутсам, адалды адал, арамды арам деп амал кылып, булардан башка эч нерсе кылбасам бейишке киремби? Деп сураганда, Алланын элчиси ооба деп жооп берди. Муслим. Жакшылыкка шашылуу. Тазалык ыймандын жарымы. Альхамдулилла. Бул сөздү чын ыкластан айтуу таразаны соопко толтурат. Субханалла жана алхамдулилла деген эки сөздүн сообу асман жердин арасын толтурат. Намаз нур, садака ыйманга далил, сабырдуулук караңгы жолдо шам чырак. Куран же сени колдогон, же сени куураткан далил болот. Ар бир адам баласы эртең менен туруп өзүн сатыкка коет. Ошентип же тозок отунан куткарат, же болбосо бир отоло кууратат. Муслим. Алла Таала зулумдукту арам кылган. Алла Таала мындай дейт: о пенделерим, мен зулумду өзүмө арам кылдым. Аны силердин араңарда да арам кылдым. Ошондуктан бири-бириңерге зулум кылбагыла. О пенделерим, мен туура жолго салгандардан башкаңар баарыңар адашуудасыңар. Андыктан менден туура жолго салуумду сураңгыла, силерди туура жолго салайын. О пенделерим, мен тойгузгандардан башкаңар баарыңар ачкасыңар. Андыктан менден ырыскы даан сурагыла, силерди тойгузайын. О пенделерим, мен кийиндиргенден башка баарыңар жылаңашсыңар. Андыктан менден силерди кийиндирүүмдү сураңгыла, мен кийиндирейин. О пенделерим, силер күнү түнү күнөө кыласыңар. Баардык күнөөңөрдү кечирүүчү менмин. Андай болсо, менден күнөөлөрдү кечирүүмдү сураңгыла, силерди кечирейин. О пенделерим, силердин мага зыян тийгизүүгө күчүңөр жетпегендиктен зыян бере албайсыңар. Мага пайда келтирүүгө
күчүңөр жетпегендиктен пайда да келтире албайсыңар. О пенделерим, силерден мурда жашап өткөн жана силерден кийин да келе тургандар, адамдар менен жиндер, баарыңар эң күнөөкөр бирөөнүн жүрөгүндөй болсоңор да, ал менин бийлигимден эч нерсе кемитпейт. О пенделерим, силерден мурда жашап өткөн жана силерден кийин да келе тургандар, адамдар менен жиндер, баарыңар бир жерде турсаңар да, жана менден каалаган нерселериңерди сурасаңар, мен ар бириңерге каалаган нерселериңерди калтырбай берем. Деңизге малып алынган, ийнеге жуккан суу чалыккана кемибесе, менин казынам эч кемибейт. О пенделерим, албетте, силердин аткарган бүт амалдарыңарды силердин эсебиңерге тактап жазам. Анан алардын соопторун же жазаларын силерге толук берем. Ким жакшылыкка жетсе, Алла Таалага мактоо шүгүр айтсын. Ким башка нерсе жаза көрсө, өзүнөн башка эч кимди күнөөлөбөсүн. Муслим. Зикир. Сахабалардын айрымдары пайгамбарыбызга алейхиссалам мындай дешти: О Алланын элчиси, байлар бүт соопторду алып кетишмей болду го. Себеби алар биз сыяктуу эле намаз окушат, биз сыяктуу орозо кармашат, мал мүлктөрүнөн, муктаждыктарынан ашканынан садака, зекет да беришет. Биз кедейбиз, андай кыла албайбыз. Алланын элчиси алейхиссалам мындай деп жооп берди: Алла Таала силерге да садака бере турган нерселерди бербеди беле? Ар бир Субхан Аллах деп Алланы мактаган таспихиңерге бир садака, ар бир Аллаху Акбар деп Алланы улуктаган такбириңерге бир садака, ар бир Альхамдулилла деген мактооңорго бир садака, ар бир Ла илаха иллаллах деген таухид келмеңерге бир садака, бирөөнү жакшылыкка буйруганыңар үчүн бир садака, ар кандай жамандыктан тосконуңар үчүн да бир садаканын сообу бар. Ал гана эмес, жубайыңар менен жыныстык катнашта болууңарда да садака сообу берилет. Анда сахабалар: О Алланын элчиси, бирибиз өз кумарын жубайы менен жыныстык катнашта болуу менен кандырса, ага да сооп жазылабы деп таң кала сурашты. Алланын элчиси алейхиссалам айтты: Адам арам жол менен кумарын кандырса күнөө болот эмеспи? Ушул сыяктуу эле адал менен кумарын кандырса ага сооп жазылат. Муслим. Таарынышкандарды жараштыруу. Ар күн сайын адамдардын ар бир мүчөлөрү үчүн садака берүүсү керек болот. Эки адамды жараштыруу садака. Бирөөнүн унаасына минишине, жүгүн артууга жардам берүү да садака. Жакшы сөз да садака. Намазга баратканда ташталган ар бир кадам садака. Жолдогу бутташкан нерселерди жол четине алып коюу да садака болуп саналат. Бухари. Жакшылык жана жамандык. Жакшы мүнөз жакшылык болуп саналат. Ал эми жүрөгүңдү өйгөн, башкалардын байкап калуусун жактырбаган нерсең күнөө иш. Муслим. Сүннөттү кармануу. Алланын элчиси алейхиссалам бир күнү намаздан кийин бизге өтө таасирдүү баян берди. Бул баяндын таасиринен көздөр жашка, жүрөктөр коркунучка толду. Биз айттык: О Алланын элчиси, бул баян коштошуп жаткан адамдын осуяты сыяктуу го. Эми бизге насаат айтып, кеңеш бериңизчи. Анда пайгамбарыбыз алейхиссалам мындай деди: Силерге Алладан коркууга жана башчыңар кул да болсо анын сөзүн угуп, баш ийгиле деп кеңеш берем. Араңардан узагыраак жашагандар бир топ баш аламандыктарга, талаш тартышка күбө болоорсуңар. Ошондо менин сүннөтүмдү жана туура жолдогу
туура жолго баштоочу халифаларымдын сүннөтүн азуу тиш менен тиштегендей абдан бекем туткула. Дин иштеринде кийин ойлоп чыгарылган нерселерден сактангыла. Себеби баардык кийин ойлоп чыгарылган нерселер адашкандыкка алып барат жана баардык адашкандык тозокко жол салуу болуп саналат. Абу Дауд. Бейишке жетелеген иштер. Мен Алланын элчисинен, алейхиссалам, о Алланын элчиси, мени бейишке киргизүүчү, тозоктон алыстатуучу иштер тууралуу айтып берсеңиз деп сураганымда, ал мындай деди. Чындыгында өтө чоң маселе жөнүндө сурадың. Бирок бул маселе Алла Таала жеңил кылган адамдар үчүн оңой эле. Жалгыз Аллага ибадат кылып, ага шерик кошпошуң керек. Рамазан орозосун тутуп, ажы милдетин өтөйсүң. Анан сөзүн мындайча улантты. Көңүл бургун, сага жакшылыктын эшиктерин көрсөтөйүнбү? Орозо калкан, садака суу отту өчүргөндөй күнөөлөрдү өчүрөт. Түн ортосунда туруп окулган намаз күнөөнү өчүрөт. Анан пайгамбар алейхиссалам, кээ бир адамдар бар, алар уйкусун азайтып, коркуу жана үмүт менен жаратуучуга ибадат кылышат. Аларга берилген ырыскылардан садака беришет. Алардын кылган иштери үчүн сыйлык катары канчалаган көз кубандыра турган тартуулар жакшырылып турганы эч кимге белгисиз деген маанидеги аятты окуду. Андан кийин пайгамбар алейхиссалам мындай деп сөзүн улады. Сага иштердин башатын, өзөгүн жана туу чокусун айтайынбы? Мен, ооба, Алланын элчиси, айтыңыз дедим. Ал айтты. Иштердин башаты ислам, өзөгү намаз, туу чокусу жихад. Андан кийин Алланын элчиси алейхиссалам мындай деди. Сага мунун баарынын тизгинин айтайынбы? Ооба, Алланын элчиси дедим. Алланын элчиси алейхиссалам тилин кармап көрсөтүп туруп, мына ушуну тыйганды бил деди. Мен, о Алланын элчиси, сүйлөгөн сөздөрүбүздөн да жоопко тартылабызбы дегенимде, ал айтты. О куураган Муаз, адамдарды бети башы менен көмкөрөсүнөн тозокко кулаткан нерсе тилдеринен тапкан бале эмеспи? Ахмад. Шарияттын чегинен чыкпоо. Алла Таала бир топ нерселерди парыз кылды. Аларды жогото көрбөгүлө. Бир топ нерселерге тыюу салган. Ошол чектен чыга көрбөгүлө. Кээ бир нерселерди арам кылды. Ал арамдардан оолак болгула. Алла Таала унутуп айтпай калган жери жок. Силерге ырайым кылгандыктан кээ бир нерселерге ачык өкүм бербеди. Алардын артынан түшүүдөн сактангыла. Дар кутне. Кулкунуң таза болсо баарына жагасың. Бир адам Алланын элчисине алейхиссалам келип, о Алланын элчиси, мени Алланын жана адамдардын жакшы көрүшүнө жеткире турган бир ишти айтыңызчы деди. Ошондо пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты. Дүнүйөгө берилбе. Алла сени жакшы көрөт. Адамдын колундагыга көз артпа. Адамдар сени жакшы көрөт. Ибн Мажа. Өзүңө да, өзгөгө да зыян келтирбөө. Башкаларга зыян келтирүүгө болбойт. Зыянга каршы зыянкештик менен жооп берүүгө да болбойт. Ибн Мажа. Исламда өкүм эрежеси. Эгерде доо койгон эле нерсесин адамдарга кармата берсе, кээ бирөөлөр далай кишинин мал мүлкүн ээлеп алгысы келмек. Бирок доочунун далилдеши, айыпталуучунун ант ичиши талап кылынат. Байхаки. Жамандыкка каршылык. Араңардан ким бирөө жаман ишти көрсө, аны колу менен түзөтсүн. Эгер ага чамасы жетпесе, анда тили менен түзөтсүн. Буга да чамасы жетпесе, жүрөгү менен
четке каксын. Бул ыймандын эң алсызы. Муслим. Мусулманчылык мамилелер. Бири-бириңерге ичи тарлык кылуудан сактангыла. Бири-бириңерди алдап соодалашпагыла. Ичара өчүгүүдөн сактангыла. Бири-бириңерге таарынып, терс карашып кетпегиле. Бириңердин бүткөн соодасын бириңер кийлигишип бузбагыла. О Алланын пенделери, бир боору болуп ынтымакта жашагыла. Мусулман мусулмандын бир тууганы. Мусулман мусулмандын бир тууганы. Чыныгы мусулман боордошуна зулумдук кылбайт жана кордобойт. Зарыл учурда колдоосуз калтырбайт деген соң, көкүрөгүн колу менен 3 жолу нускап туруп айтты. Такыбалык мына ушул жерде болот. Адамга мусулман боордошун өзүнөн төмөн санап, керсейгеннен ашкан жамандык жок. Ар бир мусулмандын кан жаны, мал мүлкү жана ар намысы башка мусулманга арам. Муслим. Жакшы иштерде жардамдашуу жана илим алуу. Кимде ким момун боордошунун ушул дүйнөдөгү бир кайгы капасынан кутулушуна себепкер болсо, Алла Таала аны кыямат кайымдын кайгы капасынын биринен куткарат. Кимде ким турмушта кыйналган бирөөнүн ишин жеңилдетсе, Алла Таала эки дүйнөдө анын ишин жеңилдетет. Ким мусулман боордошунун айыбын жашырса, Алла Таала эки дүйнөдө анын айыптарын жашырат. Алланын кулу мусулман боордошуна көмөкчү болсо, Алла Таала ошол кулуна көмөкчү болот. Ким илим алуунун жолуна түшсө, Алла Таала бейишке бараар жолун жеңилдетет. Алланын үйлөрүнүн биринен чогулуп, Алланын китебин окуп, өз ара талкуулап, түшүнүүгө далалаттанган жамаатка бейпилдиктин куту орноп, жараткандын чексиз мээримине бөлөнөт жана аларды периштелер курчап алат. Ошондой эле Алла Таала алар тууралуу периштелер ааламында мактоо айтат. Жарытылуу жакшы иштери жок артта калган пендени ата тегинин аброю алдыга чыгара албайт. Муслим. Алланын адилеттүүлүгү, мээрими жана кудурети. Алла Таала бүткүл жакшылыктар менен жамандыктарды жазып, аны мындайча айкын түшүндүргөн. Кимде ким бир жакшы ишти кылууга ниеттенип, бирок кылбаса, Алла Таала аны толук жасалган жакшылык катары жазат. Эгерде жакшы ишти кылууга ниеттенип жүзөгө ашырса, Алла Таала ошол бир жакшылык үчүн ага 10 сооптон баштап 700 эсеге чейин, ал тургай андан да көп сооп жазат. Ал эми бирөө бир жаман ишке ниет кылып, бирок жасабатса, Алла Таала муну өз алдында толук аткарылган бир жакшылык катары жазат. Эгер ал жамандыкка ниет кылып жасаган болсо, Алла Таала ошол бир гана жамандыкты жазат. Аллага сүйүктүү кул болуу. Кимде ким менин бир олуя пендеме душмандык кылса, ага каршы согуш жарыялайм. Пендем өзүнө парз кылынган ибадаттардан башка мага жаккан бир да жол менен мага жакындай албайт. Ошондой эле ал кошумча нафил ибадаттарды көп кылган сайын мага ого бетер жакындап, акыры ал менин сүйүүмө бөлөнөт. Эгерде аны жакшы көрсөм, угаар кулагы, көрөр көзү, кармай турган колу жана баса турган буту болом. Тактап айтканда, анын ар бир сөзү, ар бир иш аракети Алла Тааланын колдоп кубаттоосуна, жакшылыгына жетип турат. Андай пендем менден эмне тилесе да беремин. Мага баш калкаласа, аны сөзсүз коргойм. Бухари. Ислам дини жеңил дин. Алла Таала үммөтүмдүн жаңылыштык кылып, унутуп жана мажбурланып кылган күнөөлөрүн менин урматым үчүн кечирген. Ибн Мажа. Учурду туура пайдалануу. Бул дүйнөдө
кудум чоочун бирөө же жолоочу сыяктуу бол деген эле. Ушул хадисти риваят кылган адам Ибн Умар ар дайым айта жүрчү эле дейт. Кечинде тирүү болсоң, таңды күтпө. Таңда жашап жатсаң, кечти күтпө. Ден соолугуң барда ооруп калаарыңды ойлоп, көзүң тирүүсүндө өлөрүңдү ойлоп, жакшы иштерди жасап кал. Бухари. Шариатка баш ийүү, эңсөө, каалоосу мен аркылуу келген исламга төп келмейинче, силердин эч кимиңер ыймандуу боло албайсыңар. Аль-Хинди. Алланын кечиримдүүлүгү. Алла Таала мындай дейт: О адам баласы, сен мага дуа кыласың, жана менден үмүт кылсаң, сени жаңылыштыктарыңа карабастан мен сени кечирем, жана жаңылыштыктарыңа көңүл бурбайм. О адам баласы, сенин күнөөлөрүңдүн көптүгү булуттарга чейин жетип, андан кийин сен менден күнөөлөрүңдү кечирүүмдү сурансаң, сени кечирем, жана кетирген жаңылыштыктарыңдын көптүгүнө көңүл бурбайм. О адам баласы, мага жер жүзү толгон каталар менен келсең, бирок мага эч нерсени шерик кошпостон мага жолуксаң, сага жер жүзү толо кечирим менен келээрим шексиз. Тирмизи.